Ассаламу алейкум, амансыздарбы достор, урматтуу мекендештер. Биздин YouTube каналда кыргыз спортундагы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге акыркы күндөрдө Өзбекстан жана Кыргызстандык ММА көрмандарынын ортосунда чоң талкуу жаратып жаткан Эдил Эсенгулов менен өзбекстандык Хотанбек Бойназаровдун беттеши тууралуу айтып өтөбүз. Бул беттеш чындыгында реалдуубу? Жана өзбекстандык мушкер тарабынан ташталган чакырыкка Эдил кандай жооп кайтарды? Келиңиздер, алдыда кененирээк. Жакында гана Өзбекстандын баш калаасы Ташкент шаарында болуп өткөн ACA 203 турниринин алкагында беттеш өткөргөн кыргызстандык мекендешибиз Эдил Эсенгулов 84 кг салмак бөлүгүндө кезектеги жеңишине жетип, ACA лигасында 5-орунга көтөрүлдү. Алдыда дароо эле күчтүү делинген атаандаштарын беттешке чакырып, ушул жылы титулга жетүү ниети бар экендигин жашырган жок. Ошол эле турнирде Өзбекстандын Мангу лигасынын президенти Жасур Алиджанов Хотанбек Бойназаровду Эдил Эсенгуловду туула турган жалгыз өзбек деп атаган. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жарыялаган. Көп өтпөй бул боюнча чоң талкуу жаралып, анын жыйынтыгында Жасур Алиджанов ACA уруксат берсе, бул беттешти өткөрүү анын ниети экендигин айткан. Ал эми кыргызстандык менеджер Марат Бекмуратов ACA'ден уруксат алуу өтө кыйын болоорун дагы жашырган эмес. Ал эми Эдил Эсенгулов бүгүн 14 май күнү өзүнүн жообун кайтарып, буга чейин бир дагы өзбекстандык мушкер аны жеңе албагандыгын эскертип өттү. Ассаламу алейкум кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Өзүңүздөр билгендей эле жакында Ташкентте ACA турнирин өткөрүп келдим. Ал жерден Кудайга шүгүр победа менен келдик. Беттеш өткөрүп жатканда Жасур деген тренер бар экен. Ошо видеого тартып алыптыр. Муну Хотанбек деген бир жалгыз өзбек бар экен, ошол гана токтото алат деп айтыптыр. Өзбек эли тарыхыңарды бир карап көргүлө. Мен ушуга чейин бир да өзбекстандык мушкерден утулган эмесмин. Мындан ары да ута албайсыңар. Ошондой эле Эдил өз сөзүндө Хотанбек Бойназаровду ACA'ден жакынкы убакытта көрүү мүмкүн эместигин эске алуу менен аны грэпплинг эрежесинде күрөшүүгө чакырды. Мен дагы ACA'ден чыга албашымды сен билесиң. Ошондуктан силер ошол видеону тарттыңар деп ойлойм. Ошол себептен ACA'ден сырткары грэпплинг, полный контакт күрөш өткөрөлү. Жасур байке, айттыңызбы? Давай кылыңыз. Любите большой спорт? Интересуетесь ММА или футболом? Тогда сегодня ваш день удачи. Переходите в Telegram по ссылке в прикрепленных комментариях и получайте крупные бонусы по промокоду ALATO. Это реальные эмоции и настоящие победы. Эми Мангу лигасы бул эки мушкердин ортосундагы беттешти уюштура алабы, жокпу, убакыттын иши. Ал эми Хотанбек Бойназаров жөнүндө кыскача айта турган болсок, бүгүнкү күндө ММА'деги рекорду 13-0. Буга чейин өзүнүн карьерасында Кыргызстандан күчтүү делинген Алтынбек Арыкбаевди, Бекмырзат Досматовдорду утуп алган. Чындыгында бул эки мушкерибиз дагы өтө татыктуу, мыкты делинген спортчуларыбыздын катарына кирчү. Ал эми акыркы жылдарда Хотан Бойназаров UAE Warriors турниринде беттештерди өткөрүп келет жана аталган лиганын чемпиону. Акыркы беттешин Мангу лигасында өткөрүп анда Магомед Хабиб Рамазановду 2-раундда утуп алган. Достор, бул боюнча оюңуздар кандай? Комментарийге кирип пикир калтырып кетсеңиздер болот. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Кайрадан амандашканча бар болуңуздар.